Жубайыңа берген нерсең 100% кайтат. Башкача айтканда, бул өзүңүздүн келинчегиңизге берген нерсеңиз садака деп түшүнүп коюңуз. Сиз мисалы үчүн садака кайрымдуулук кылганда намазга барасыз, мечиттерге каттайсыз, жума күндөрү, анан пакетин ачып, же болбосо банк QR кодун көрсөтүп, акча салып коюңуз, акча бериңиз деген кайыр сураган адамдарга кайрымдуулук иретинде акчаңызды бересиз. Мына ошону гана садака деп жүргөн болсоңуз жаңылышасыз. Анткени садака эң жакшысы бул жакындардан баштагандыгыңыз. Канча гана сумма келинчегиңизге салбаңыз, кандай гана ашыкча овер болуп аткан болсо дагы бере бериңиз, ошол нерседен сиз пайдасын, жакшысын аласыз деп айтам. Буйруса мына ошол видеону көрүңүздөр. Азыр келинчегиме айфонду алып берип аткан обзордо. Так, бисмилла. Азыр бизде распаковка. Сага бул өзүмө чехолу менен бисмилла деп туруп алдыңыздарда распаковка кылалы. Жалпы баасы мына ушинтип 250 000 сомдон ашык сумма болду. Анткени бүгүнкү күндө баалары дал ушундай экен. Эми караңыздар, бул нерседен мен рахат алып айтам. Сөзсүз түрдө акчалай болуп кайтышы шарт эмес. Акчалай түрдө кайтышы бул эң пас, ылдыйкы деңгээл деп айтат элем. Эгерде сизге акчалай түрдө кайткан болсо, бул жакшы. Бирок ырыскы деген нерсе бир эле акчалай эмес, көрүнбөгөн ырыскы болуп дагы келерине ишениңиз.